Ролик Бекболсун Суранчиевдин каржылык колдоосу менен даярдалды. Ооба, мурунку роликтерибиздерде айтып кеткендей, мусулмандар качан гана исламга бекем болуп, диндин талабына ылайык жашаганда бир гана мусулмандар эмес, бүткүл адамзат тынчтык жана өнүгүү жолунда жашап келген. Ислам цивилизациясы ондогон империя жана дөөлөттөрдү пайда кылган. Ислам өкүм сүргөн учурда мусулмандар бир гана илим, техника жана аскердик жактан кубаттуу болбостон, төпкүрүндө мусулманчылыкка негизделген жана көптөгөн элдерге өрнөк болчу каада салт, үрп адат, нарк насилдери менен айырмаланып турчу. Чыныгы адамгерчиликке багытталган ислам маданияты туу чокусуна чыккан. Бүгүн сиздерди ошол асыл адаттардын кээ бири менен тааныштыралы. Абактагыларды азат кылуу адаты. Жокчулуктун айынан карыз алып, бирок кайсыл бир себептерден улам өз убагында кайтара албай, абакка түшкөн адамдарда болгон экен Осмон дөөлөтү учурунда. Ушундай башына мушкул түшкөн адамдардын абалын өзгөчө Ражаб, Шабан жана Рамазан айларында жеңилдеткен өрнөктүү бир адат бар болчу. Ага ылайык атын жашырган кээ бир колунда бар мусулмандар абакта жаткандардын карызын төлөп, аларды абактан куткарып алчу. Куткарылган адам аны ким куткарганын, ал эми куткарган адамда кимди куткарганын билбейт болчу. Көбүн эсе муну султандын аялдары жашыруун жасап, эч кимге айтпайт эле. Кийинчерээк карыздан улам оор абалга түшкөндөрдүн дартына дарман болгон жүздөгөн фонддорда курулган. Кызыгы, абактагы адамдын улутуна же динине каралбайт эле. Баарына бирдей жардам берилген. Карыз дептери адаты. Жакшылык кылып деңизге ыргыт, балык билбесе халык, башкача айтканда Аллах билет, дечү экен бабаларыбыз. Жакшылыктын эң сооптуусу сырдуулугунда, жашыруундугунда эмеспи? Буга эң чоң мисал катары карыз дептерин айтып берсек болчудай. Осмон дөөлөтү учурунда пайда болгон бул маданият адамгерчиликтин эң мыкты белгиси. Колунда жок адамдар дүкөндөн азык-түлүк алып, акчасын айдын аягында төлөйм деп карыз дептерге жаздырып койчу. Кудум азыркы күндөгүдөй. Ал эми колунда бар адамдар өзгөчө Рамазан айында туш болгон дүкөнгө сырдуу болуп кийинип келер эле. Дүкөнчүнүн карыз дептерин сурап, ал жердеги бир нече бетиндеги же болбосо дептердин бардык карызын эсептетип төлөп кетчү. Ошентип берген киши кимдин карызын төлөгөнүн, ал эми карыздар адам ким төлөп кеткенин билбей калчу. Карызын бирөө төлөп кеткендигин уккан бечаралар да абдан кубанып, аларга чын ыхластан дуа кылчу. Хамал таштары адаты. Осмон дөөлөтү дүйнөнү аскердик жеңиштери менен гана эмес, укмуштуудай маданияты менен да таң калтырып келген. Дал ошол маданият ээлери элдин майда чүйдө жүгүн ташып иштеген хамалчылардын да абалын ойлоп, ар бир айыл шаарларда хамал ташын курдурган. Жүк ташыган адам чарчаганда ал хамал таштын үстүнө жүгүн оңой эле коюп, дем алган соң жүгүн кайра эч кимдин жардамы жок эле көтөрүп кетчү. Хамал таштары орточо жерден 1,5 метр бийиктикте суу булактарынын жанында орнотулчу. Кайып таш адаты. Осмон дөөлөтү учурунда мечит, базар жана эл көп жүрчү жерлерде кайып ташы орнотулган эле. Жолдон бир нерсе таап алган адамдар тапкан буюмду ошол кайып таштын ичине коюп кетчү. Ал эми жоготкондор ошол жерден таап алчу. Жоголгон буюмдардын бюросу деп аталган ошол учурдагы маданияттын түбү мусулмандарга таандык экендигин көбүбүз билбесек керек. Жалгыз мусулман коомчулугунда гана бирөөнүн буюмуна көз артпастан, таап алган акча же башка бир нерсени кайып ташка коюу мүмкүн эле. Бул маданиятка сугарылган адамдар эч качан тапкан тапалактыкы деген ой менен бирөөнүн буюмун катып алчу эмес. Буюмун жоготкондордо эгерде тапкан акчам адалдан болсо, анда сөзсүз табылат деген ишеним менен жашачу. Өз буюмун кайып таштан тапкан адамдар дароо садака берүүгө шашылчу. Терезедеги түстүү гүлдөр адаты. Бул Осмон дөөлөтүнүн жакшы бир салттарынын бири. Үйдөгү абалга жараша үй ээлери терезенин сырт жагына түрдүү түстөгү гүлдөрдү чыгарып койчу. Мисалы, үйдө оорукчан адам болсо, сары түстөгү гүл коюлчу. Муну көргөндөр ал үйдүн жанынан акырын үнсүз өтүүгө жана ызы-чуу кылбаганга аракет кылып, үйдөгү бейтапка дуа кылышчу. Ал эми терезенин астында кызыл гүл коюлса, демек бул үйдө бойго жеткен кыз бар экендигинин белгиси эле. Жаш кыздарга жаман өрнөк болбойлу деген адамдар тилине чыгып, этият сүйлөп, сөгүнбөгөнгө аракет кылчу. Ошондой эле кызыл гүл
бул үйдө келечекте бир жуучу түшчү кыз бар экендигине ишарат катары кызмат кылган. Илмектеги нан адаты. Канча айтсаң да таң калып бүтө албачу Осман дөөлөтүндөгү бир адат. Навайканадан нан алган адам 2 нандын акчасын төлөп, 1 дана нан алчу. Экинчисин болсо муктаж болгон адамдар жесин деп илинген себетке салдырып койчу. Колунда жоктор болсо илинген нанды алып курсагын тойгозчу. Акчасы жоктордун көзүнөн эле байкаган навайчы баштыгына илинген нандан керегине жараша салып берчү. Муктаждар да ысырап болбосун деп ашыкча нан албайт эле. Ошол эле муктаждар кийинчерээк акчалуу болуп калганда кайрадан нан сатып алып илме себетке койчу. Анткени алар бүгүн мага, эртең сага деген алтын эрежени карманышаар эле. Кошунасы ач жатса, өзү ток болгондор бизден эмес деген хадиске ылайык амал кылган бул адат учурда да кээ бир аймактарда уланып келет. Нарк дептери адаты. Осман дөөлөтү өкүм сүргөн аймактарда казылар жардамчылары менен биргеликте базарларды жашыруун кийинип алып кыдырышчу. Алар азык-түлүктүн баасын өз көзү менен көзөмөл кылып турчу. Бардык баалар нарк дептеринде жазылгандай болуусун көзөмөлдөп, эгерде өз каалоосуна жараша баа койгон сатуучуларга туш болсо, алар оор жазага тартылчу. Нарк дептеринде ар күн сайын өзгөрүп турган жана жергиликтүү калктын абалын эске алган баалар белгиленген. Мындай жол аркылуу азык-түлүктү согуш же оор замандарда дүңүнөн басып коюп, кийин таңкыс мезгилдерде кымбат сатууга чектөө коюлган. Өзгөчө Рамазан айынын алдында базардагы бааларга болгон тескөө күчөйтүлө. Бул түзүмгө ылайык азык-түлүктөрдү дүңүнөн сатып алууда сан жагынан чек коюлуп, ортодогу соода атаандаштыгы бир деңгээлде сакталуусу камсыздалган. Садака ташы адаты. Садака ташы адаты бул калайыктын жашыруун садака берүүсүнө, ал эми муктаждар уялбастан өзүнө жараша садака алуусуна себепчи болгон бир маданият. Уулдуу болгон соң, соодасы жүрүшкөн, үйлөнгөн же кайсы бир ооруга чалдыккан инсандар ар дайым садака ташын зыярат кылып, ал жерге колунан келишинче акча таштап кетишчү. Садака ташы көбүнчө мечиттин короосунда жайгашып, ичи көңдөй болгон. Сырттан караган адам кимдир бирөөнүн тыйын салып жатканын же алып жатканын билбей калчу. Башкача айтканда, садака берген киши да, алган киши да ошол кутучанын ичине колун салчу. Ким берди, кимиси алды, эч ким билчү эмес. Муктаждар да өзүнө керектүү акчаны алып, эгерде муктаждыгынан артып калса, сөзсүз кайра ашканын алып келип салып койчу. Бул нарктуу салт ар дайым алган колго караганда берген кол абзел экендигин эскертип турат. Куштун үйлөрү адаты. Европадан Азия жана Африкага чейинки аймакты өзүнө камтыган Осман дөөлөтү учурунда инсандар гана эмес, жада калса жан жаныбарлардын акысы да эске алынган. Осмондор мусулмандарды Кудайдын бардык жаратыктары алдында бир кызматчы деп билишчү. Дал ушул ой менен алар 16-кылымдан тарта кайсыл имараткана салынбасын, сөзсүз бир бурчуна эркин куштар үчүн чакан уячаларды курдурушчу. Үй, мечит, медресе, бейтапкана жана башка имараттардан куш үйлөрүн көрсө болот. Бир жагынан архитектуралык көрүк берсе, экинчи тарабынан куштардын жылуу жумшак өмүр сүрүүсүн камсыздаган. Куш үйлөрү күнгөй тарапта, шамалдан оолак болгон жана адамдар оңойлук менен жете албай турчу жерлерде жайгашчу экен. Арапа гүлү адаты. Осман дөөлөтү учурунда айт майрамына өзгөчө маани берилчү. Майрам күнү бардык таарынгандар жараштырылып, колдон келишинче карыяларды жана бейтаптарды зыярат кылышчу. Өзгөчө жаш балдарга майрамдык жаңы шым жана бут кийим сатып берүү салты орун алган. Кычырап кийинген жаш балдарды эл Арапанын гүлдөрү деп аташчу. Колунда бар адамдар атасы каза болгон балдарды кубантып, аларга да базардан жаңы кийим сатып беришчү экен. Бир нече жетим баласын кийиндире албаган жесир аялдар Арапа күнү эшикке илинген баштыктарды таап алчу. Досторунун арасында жер карап, том соруп калбасын деген байлар жетимдерди камсыздоону өздөрү үчүн важип деп билишкен. Улуу империя же болбосо мыкты улут болуу бир гана согуш талаасында душманды жеңүү менен чектелбейт. Тынч заманда да элдин камын ойлоп, улутуна жана динине карабастан бирдей адилеттүүлүк менен башкаруу бул улуу дөөлөттөрдүн узун замандар бою сакталуусунун негизги сыры болсо керек. Өтмүштө мындай улуу маданиятка ээ болгон мусулмандарды жаркын келечек күтүп турары анык. Болгону өз динибизге, маданиятыбызга,
адатыбызга кайталы. Жараткан Аллах ата бабаларыбыздын өрнөктүү адаттарын үйрөнүп гана тим болбостон, аларга амал кылып жашоону насип этсин.